Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 30 октябрь 2023 жыл мен сіздерге Ағордовичтен бір сатылушы үй көргөзмөкчүмүн. Бейинче эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Зайырбек Ажиматов көчөсүнүн жээги, Мансур дүкөнүнүн жанында турам туғандар. Сіздер ушул жерден оң тарапка карай кирип, катардагы биринчи көчө Берен көчөсүнөн туғандар. Дагы оң тарапка карай жүрсөңүздөр, сатылуучу үй Берен көчөсү 38 даректе жайгашкан. 173 маршрутканын конечный ориентир алсаңыздар болот. Мынакей бул жерден 173 маршрутка менен бара аласыздар шаардын бош-бошуна. Жана бир аз ары жакка жүрсөңүздөр Элмирбек Иманалиев көчөсү, ал жерден дагы көптөгөн эле маршруткалар шаардын бурчуна жүрөт. Эми барып калган маалыматты үйгө жетип берейин тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Ағордович Берен көчөсү 38 үй болуп калат тугандар. Жолдорунакей орто кеңдикте электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулуптур. И бул үйдүн участогунун аянты 4 соток. Кызыл китеп ээсинин колунда азыр үйдүн текчесинде турат. Кызыл китепти силерге бир көргөзө кетем. Алсаңыздар эле сразу өткөрүп берем дейт. Документтери кызыл китеби бар. Батыш чек ара мына бул коштонун заборунан башталат. Анан үй 12ге 10 участоктун мына чыгыш мындай түндүк тарабына салынган, бурчуна мындай жагына. Үйдөн сырткары да хозпостройга салганга, бул жагынан дарбаза коюп, навес кылганга шарты бар үй. Мына план менен жакшы кылып участоктун бул жагына жер урдатылган эмес, бир сөз менен айтканда жакшы кылып салыныптыр. Дагы хозпостройга салсаңыздар коркусуна менен батат. Эң эле чыгыш чегара мынакей бул забор үчүн куюлган фундаментке чейин болуп калат тугандар. Мынакей заборго чейин дагы бош аралык бар экен. Бул үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Узун турасы 12ге 10, толук түрдө кирпич. Крышасы көрдүңүздөр мындай профиль менен жабылган тугандар. Мынакей кошуналар районунун көрүнүшү. Кошуналар районунун көрүнүшү. Жанагы центральный эки тараптуу көчөнүн түндүк тарабындагы биринчи эле көчө тугандар. Үй ээси кошуналар деле жакшы дейт. Кошуналар деле жакшы дейт тугандар. Так. Андан ары мынакей бул коросу түз тегиз болгон 4 соток участок тугандар. Үйүбүздүн батыш тарабынан көрүнүшү. Жана айткандай, бул жактан дарбаза коюп, бул жакка дагы навес кыласыздар үйдүн жагына. Үйдүн алды тарабында эле мынакей ушунча бош жер. Кенен бош жери. Түштүк чек-арасы бул үйдүн түбүнө чейин, бул жакка чейин. Бул үйдүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Алды тарабына дагы бак кыласыздарбы, хозпостройка саласыздарбы, зеленый зона кыласыздарбы, тапчан кыласыздарбы. Мына ушундай бош жери. 3 терезе орнотулуптур түштүк тарабынан тугандар. И андан ары мынакей бул негизи кирүүчү эшиги. Прихожкасы, мына прихожка деле кенен экен. Прихожкасы. И бул жерден сол тарапка карай кирсек, санузелдин бөлмөсү. Мынакей. Мына кызыл китеби бул жерде турат. Ээсинин колунда. Алсаңыздар эле өткөрүп берем дейт тугандар. Кызыл китеби колунда. Андан ары кийинки бөлмөлөрдү силерге көргөзөйүн. Бул жерде бир чоң холл. Холдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Түштүк тарабынан терезенин жайы калтырылган. Мына кийинки участокко кийинде эле мына бул центральный көчө тугандар. Центральный асфальт көчө. 173 маршрутка кетип аткан учур окшойт. И бул холдон бул жакта эки бөлмөгө, көптөн балдар бөлмөсү, детский бөлмө экен. Мынакей. Түндүк тарабынан терезе. И бул жакта дагы бир спальный бөлмө, түштүк тарабынан терезе. Мынакей. Бул жерде зал жайгашкан. Бул зал экен. Чыгыш тараптан терезенин жайлары орнотулган тугандар.
Так, тағы эмне маалымат? Мектеп боюнча айтып турмун да. Мектепке азыркы учурда туугандар Ала Тоонун мектебине барышат. Ак Ордо 3-түн мектебинин жайы ажыратылган. 1,5 жыл болуп калды. Президент деле келип кеткен ошол жерге. Жакынкы ортол жакта мектеп түшүү планы бар экен. Ушундай туугандар. Бул үйдүн жаккан жери ошол участоктун түндүк бурчуна үйдү салыптыр дагы. Жер жемиш, бул жагынан навес, хозпостройкалар салганга дагы шарт бар экен. Басы бул үйдүн $37,000. Анан сүйлөшүү болот туугандар. Эгер сиздерге үй жаккан болсо, келип сүйлөшүңүздөр, карап көрүңүздөр, бааңыздарды бериңиздер, сүйлөшүү болот. Электр энергиясы айта кетчү нерсе мына счетчиге орнотулган. Суу бар. Так. Мына ушундай. Анда эмесе кийинки чыгышка чейин мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.